Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 2 айга камакка алынды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду 2 айга камакка алды. УКМКнын ведомстволор аралык тергөө тобу тарабынан маалымдалгандай, Кумту өлкөнүн иштетүү боюнча долбоорду жүзөгө ашырууда, коррупциялык фактылар тууралуу козголгон кылмыш иши боюнча тергөө улантылууда. Тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 2021-жылдын 31-майында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү боюнча кылмышка шектүү делген депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровго атайын билдирме жөнөтүлгөн. Ушул эле күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда Жээнбеков менен Зулпукаровдун баш коргоо чарасы каралып 2 айга камакка алынды. Булак Кадам Медиа. Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инанды дайынсыз болууда. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин ээси экени айтылып жүргөн Орхан Инандыны 31-майдан 1-июнга караган түнү белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланууда. Азаттыкка ички булактар ал түндө өзүнүн жеке менчик машинасы менен кетип бара жатканда жоголгонун билдиришти. Жакындары анын дайынсыз болуп жатканы тууралуу Бишкектеги Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазышты. Арызда 1-июндун таңында Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жайгашкан үйдүн эшигинин алдынан Инандынын мамлекеттик номерлүү Lexus 470 үлгүдөгү автоунаасынын эшиги ачылып, ичи бош турганы, анын ээси Орхан Инанды 31-майда кечки саат 18:00 байланышка чыккан бойдон дайынсыз экени белгиленген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Азырынча Инандынын кайда экени жана аны кимдер уурдап кеткени белгисиз. Теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алганы айтылган Орхан Инанды Кыргызстандагы 20дан ашуун Сапат жеке лицейин Ататүрк Ала Тоо университетин негиздеген. 2016-жылы Түркиянын бийлиги диний аалым Фетхуллах Гуленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелеринин ишин токтотууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген соң, эки өлкөнүн мамилеси суу түшкөн. 2017-жылы Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Себат билим берүү мекемелери бийликтин чечими менен Сапат болуп өзгөргөн. 2018-жылы Түркиянын президенти 1-сентябрда Кыргызстандагы расмий сапарынын жүрүшүндө Мариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Булак Азаттык. Кочкордогу карыяны унаада боздотуп ыйлаткан жигиттерге кандай айып тагылууда? Кочкордо карыяны унаага салып талаадан, мүрзөдөн өлтүрөбүз деп коркутуп, видеого тарткан адамдардын окуясы боюнча сотко чейин көндүрүш иши жүрүүдө деп билдирди Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы. Маалыматка ылайык аталган факты Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө видео тарткан жарандардын өздүгү такталып, алар Кочкор районунун тургундары 1993 жана 1994 жылы туулган жигиттер экендиги аныкталган. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн ошол эле күнү жогорудагы жарандар Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Бүгүнкү күндө Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жаза кодексинин 170 адам мурдоо беренеси менен сотко чейин көндүрүш жүрүп жатат. Булак Турмуш Кейже.